Салам достор, кандайсыңар? Менин каналыма кош келгиле. Бүгүнкү видеодо мен силерге көздүн көрүүсүнчө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кантип телефон менен колдонобуз ошол жөнүндө айтып берем. Мынакей бул кадимкидей эле телефон, бирок бир айырмачылыгы бар. Ичинде вставленный программа бар. Сүйлөп турган говорящая программа, Talkback деп аталат. Аны Play Market'тен көчүрөбүз, же болбосо App Store'дан. Бул мисалы мен телефонду мынтип бассам, бул эч жака кирип кетпейт да. Башка телефондор мындай программасы жоктор, бассаң эле кирип кетет. Биз мисалы сообщениеге бас үчүн мынтип бастым, сообщение экенин билдим. Дароо мынтип 2 жолу басам. 2 жолу басканда гана бир кайсы бир программага кирет. Мисалы телефонго кирем десем, мынтип кайра 2 жолу басам. Бир жолу эмнеге киргим келип атканын билип алам, анан кийин үстүнөн тык этип басып койсом кирип калат да. Мисалы настройкалары, звуки, вибрация дейт. Мисалы мен кечинде жатаарда дайыма телефонду беззвучный коем да. Азыр звукта турат, мен силерге кантип без звука коем. Мына вибрация дейт, без звука дейт. Мынакей без звука коюп койдум. Мисалы Wi-Fi, мен симкаларымды текшергим келсе мынтип караймын. Включено дейт, выключено. Как раз Мегаком деген күйүш керек болчу, мен мына күйгүзүп койдум. Мынакей мен азыр WhatsApp'ка мен мынтип дароо басып аткандарым, менин телефонумда кайсы приложение каяк жагында экенин билем да. Мисалы, могул оң жагында My File, настройки катар-катар кылып коюп алгам. Ошон үчүн мага жеңил болуп атат. Мисалы, мен WhatsApp'ым примерно могул жерде, WhatsApp'ка кирем. Көп адамдар WhatsApp менен колдонот. Отпечаток коюп койгом. Азыр чыгарабыз отпечатогун. Анан мынакей мага смстер келиптир. Мынтип кирип туруп окуп коем. Доброе утро. Всем хорошего дня дейт. Мен мисалы жооп берип коем азыр. Утро доброе деп жазып коелу. Мен ушинтип кээде маршруткада кетип баратканда ушинтип телефонду басып атсам бир аз жайыраак болот. Эме элдер аябай карай берет, эмне кылып атат депчи. Бирөө болсо сурайт алдан, эмне кыргызча сүйлөп атабы же кандай тилде сүйлөп атат деп. Анан орусча сүйлөп атат деп мен айткам. Анан жөнөтүп койдум. Дагы бир кызыктуусу, мен телефонду батарейкасын көпкө жетсин деп мындай бизде настройкасы бар, анан ошол жерде мынтип өчүрүп коем да. Азыр экран өчүп калды. Бирок мен мынтип колдоно берем. Мынакей YouTube деп атат. YouTube'ка ушинтип кире берем. Анан телефонду ушинтип басып атсам эле жанымдагылар көрүп алып эле айта берет. Телефонуңуз өчүп экен, күйгүзүп албайсызбы депчи. Мына кайра күйгүзүп койдум силерге көрүнүш. Анан ушинтип телефону өчүк болуп басып аткан адамдарды көрүп калсаңар таң калбагыла. Бул программа бар, ошон үчүн мына сообщение, ошон үчүн өзүмө түшүнүктүү болуп басып көрүп атканы да. О бизнес дейт. Мынтип кирип койдум. Байкап атат болушуңар керек, мен 2 жолудан басып атам да. Мисалы назад дегенди басып көрдүм, назад экен. Анан 2 жолу бассам мына чыгып атат. Программа аябай ыңгайлуу программа. Анан бул телефондо гана эмес, ноутбуктарда дагы ушинтип колдонсо болот. Мисалы, мен телефонго мынтип кирем, терем. Ушундай сыяктуу ыкмалар менен колдонобуз да. Ошо ноутбуктар бар, анан сааттар бар, градусниктер бар сүйлөгөн, давление өлчөгүчтөр бар, дагы эмнелер бар, сааттар бар. Сааттын 2-3 түрү бар да. Мен буюрса келечекте ошолорду дагы чогултуп туруп силерге видео кылып, кыскача видео кылып көргөзөм да.
Биз бүгүн силерге ушинтип телефонду кандай колдонуум айтып бердим. Бул телефондон мен дүйнө жүзүндөгү жаңылыктардын баарын билип турам да. Анткени интернеттин баарына, Facebook, Одноклассник бүт жака кирет да. Ошондуктан дүйнө жүзүндө кандай жаңылыктар болуп атса, баарына кабардарбыз деп коебуз. Силерге видео жактыбы деп сурайын дегем. Ошол жөнүндө комментарий жазып койгула, мага жакты. Дагы кандай видеолорду тартайын, силерге эмне кызык мен жөнүндө, ошол нерселерди жазып койгула. Достор, бөлүшүп койгула, менин каналымды колдоп, жакшы комментарий, лайктардан басып койгула. Мен үчүн абдан маанилүү. Ошол кийинки видеодо жолукканча пока-пока.